Саламатсыздарбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Мага чейинки спикер система деп айтып кетти. Буга чейин бир нече жолу кайталады. Мен дагы ушуну сиздерге айтып бермекчимин. Кайсыл жерде система болсо, ошол жерде результат болот. Мен Атомеге чейин айлык системасында болгом. Бирок мен бир нерсени түшүндүм. Бул айлык системасында адам баласы өзүнө керектүү муктаждыктарды айлык менен чече албайт экендигин. Себеби дегенде мамлекеттин өзүнүн дагы, мисалы мен мамлекеттик айлыктан келгем. Мамлекеттин өзүнүн максаттары бар. Чоң максаттары бар, глобалдык биринчи кезекте эл аралык деңгээлдеги өзүнүн салмагын көтөрүү, жалпы элдин маселесин чечүү, ооруканаларды куруу, мектептерди куруу, жолдорду куруу деген сыяктуу көптөгөн маселелер бар. Мына ошол маселелерди чечкенден кийин гана ал өзүнүн адамдарынын, то есть айлыкта иштеген адамдарга айлык төлөп берет да. Ошолордун баардыгын чечкенден кийин калган нерсеге акча ошо айлыкта иштеген адамдарга бөлүнөт. Мына жакын арада эле болуп атат, медиктердин айлыгын көтөрөт деп атат, мугалимдердин айлыгын көтөрөт деп атат. Бирок ошонун баардыгы эле жакшы нерсе, албетте, мурункуга караганда жакшыраак. Бирок эч качан айлык инфляцияны кууп жеткен эмес. Мен жеке эле айлыкты, бюджеттик айлыкты айтпайм. Бул жерде мисалы коммерциялык системада иштеген адамдардын айлыктарын айтмакчымын. Бизнесмендер адегенде өзүнүн биринчи муктаждыктарын чечет, адегенде арендасын төлөйт, товарын төлөйт, андан кийин гана өзүнүн ошо кызматкерлерин ашкан акчага төлөйт. Демек эмне экен? Бул жерде айлык алган адамдардын кызыкчылыгы ар дайым акыркы орунда турат. Эми бул адамдар эмне кылышы керек? Аябай сонун выход бар, бул Атоме. Муну ошол башка жумушу менен алек болуп жатып эле, ушул жактан да алектенип, кошумча киреше катары колдонуп туруп, негизги киреше катары иштеп алса болот. Мен буга чейин айлык системасында күнүгө 230 сомдон иштеп тапчумун. Бул бир примерно айына 7000 сом болуп калат, ушундай. Анан бул жакка келгенде бүгүн албетте анын артынан нөлдөр кошулду. Атомеде бир айда канча сом тапса болот? Минимум жана максимум айткан кишиге, мына мен өзүмө коюлган ким бар экен? Ушуну берем. Ким айтса? Сиз айтыңыз кана. Минимум жана максимум айтыңыз. Минимум 4050 сом деп жатат, а максимумчу? Максимум сомов или долларах? 150 тысяч долларов дейт, мына лира эже тапты. Минимум айына 4050 сомдон 150 000 долларга чейин айына тапса болот экен. Лира эже призыңызды алып коңуз. Бул айына. Эми ушуну биз кантип табабыз? Любой эле жерде ушул система деген сөзгө байланыштуу нерсе бир макал бар. Кыргызстанда тамчы ташты тешет деген сөз бар. Кандай убакта тамчы ташты теше алат? Кандай убакта? Анда санда бир тамганда тешеби же тынбай тамганда тешет, Мына ушул биз тамчыны тамчы ташка кантип тешиш керек? Атомеде ошонун жолун айтып кетмекчимин. Система бул адегенде өзүңүздүн системаны, ошо иштөө системаңызды ар кимиңиздер өзүңүздөр түзүп алышыңыздар керек, өзүңүзгө комфортный кылып түзүп алышыңыздар керек. Бирок эң негизинен бул биринчи кезекте өзүңүздөр так бир шагтарды, кадамдарды өзүңүз үчүн түзүп алышыңыз керек да. Экинчиден, ошо бизнести сунуштаганда бирдей болуш керек. Ал сунушуңуз бул кишиге башкача сунуштап, ал кишиге башкача сунуштабастан бирдей сунуштасаңыздар, өзүңүз үчүн дагы бирдей система пайда болот, сунуштоо системасы. Үчүнчүдөн бул дубликация. Дубликация деген бул эмне? Дубликация бул кайталоо да. Бул бизнес кайталоо менен жүрөт. Сиз жалгыз өзүңүз, жалгыз дарак бак болбойт деген макал ушул жакта иштейт. Жалгыз өзүңүз бул бизнестен эч качан айына 150 000 долларга чыга албайсыз.
Сиз өзүңүздөй болгон адамдарды көбөйтүшүңүз керек. Башкача айтканда, сизди туураган, так эле сиздей болуп иштеген адамдарды пайда кылышыңыз керек да. Эми биздин Atomi'де примерно мен бөлүп койдум, кайсыл нерселер жасаса болот. Биринчи кезекте бул жаңы келген адамдарды старт алдыруу системасы. Эгерде ушул жаңы келген адамдарды туура старт алдырып алсаңыздар, ошол кишилердин 70% Atomi'де иштеп кетет. Эгерде туура старт албай кала турган болсо, адамдардын бардыгы ошол ачылбаган гүлдөй болуп кала беришет да. Экинчиси болсо, бул дубликация системасы, башкача айтканда өзүңүздөй адамдарды көбөйтүү системасы да. Ал эми үчүнчүсү болсо, ошол новичоктон өсүп келаткан адамдарды лидерге айлантуу системасы. Эми мисалы новичокту кантип старт алдырабыз туура. Биринчи бул новичокту старт алдыруу боюнча айтып отурсак 2-3 сааттык лекция болот, бирок эң негизгисин айтып кетейин сиздерге. Эң алгачкы 3 күн бул новичок үчүн өтө маанилүү. Сиздер каттагандан кийин 3 күндүн аралыгында ушул новичокту бир кыймыл аракет кылдырышыңыз керек да. Биринчи кезекте ага ушул бизнес жөнүндө көп айтып, анан же болбосо да бир нерсени көп айтып, теорияны көп айтып, башын оорутпашыңыздар керек. Себеби ал кишиге ал информация жакшы кирбейт да. Аларга эң эле жөнөкөй нерсени бир практикалык жол менен көрсөтүп беришиңиздер керек да. Эмне үчүн биринчи 3 күн? Себеби сизден информация алгандан кийин, ушул бизнести жасайын дегенден кийин адамда эмоция болуп турат да, пока энергия болуп турат, жасайм деген энергия болуп турат. Сиз ал кишини каттап коюп унутуп калган болсоңуз, 3 күндөн кийин уже ал кишинин кайра башынан ойго түшкө туура келет да. Жок дегенде ошол кишини кабинетин ачтырып киргизип, магазинин көрсөтүп, кабинетке кантип кирип чыгат, ошону көрсөтүү керек. Жана мисалы кимдерди каттаса болот? Алгачкы 10 кишинин тизмесин түздүртүү, же болбосо ошол 3 күн аралыгында бирдеме сатып алат, ошону сатып алдыртып, ушундай бир движение кылдыртышыбыз керек да. Мына ошондо ал киши ошол биздин Atomi'ге подключение болгон болот. Экинчиси бул дубликация деп коет. Бул сизди ошол адамдар тууроо менен өсөт да. Ошонун системасын түзүп берүү керек. Эгерде сиздер өтө бир сложный иш аракеттерди жазып аткан болсоңуздар, аны новичоктор кайталай албайт. Бардык эле адам мисалы онлайн менен дароо эле онлайндан эме личный бренд жазып кете албайт да, дароо эле катталар мененчи. Өтө жөнөкөй движенияларды жасаган бир эме дубликация кылганга оңой бир жол жобо түзүп коюшуңуз керек да. Мисалы азыр центрлерде кандай иштер жүрүп жатат? Центрлерде азыр Atomi'нин борборлорунда биз новичокторду кантип кабыл алабыз? Жалпы Кыргызстан боюнча мастер-класстар жүрүп жатат да, Мастер-класс жасоо бул оңой нерсе да. Любой эле новичок аны кайталай алат. 4 этапкан алат да, бир кремди наборду алат, мисалы фейм деп коелу. Ошону 2 продукцияны жакшынакай үйрөнүп алып туруп, любой адамга ошол биринчи тааныштыруу жолу менен адам каттай алат жана өзүнүн клиенти кыла алат. Көрдүңүздөрбү, бир формат менен. Менимче бул результат берип жатат деп ойлойм бул нерсе. Ушул сыяктуу өзүңүздөр бир шаблон түзүп алсаңыздар болот. Өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр болот да, ким ушундай системаны түзө алат? Ар бир эле адам туурай ала турганчы. Эми үчүнчүсү бул лидер өстүрүү системасы. Бул лидер өстүрүү, сиз мисалы новичок сизди туурап баштады, кишилерди каттап баштады, Андан кийин ошол кишилерди биз лидерге айлантышыбыз керек. Бул жерде азыр мен өзгөчө жаңы чыккан мастер-продаждарга айтып кетмекчимин. Мен сиздерди билем, что силер ар бир клиент үчүн өзүңүздөр регистрация жасап атасыздар. Ар бир клиент үчүн каттап берип атасыздар. Покупкасын, кыскасы ал киши жасай турган жумушту сиздер жасап жатасыздар да. Муну эми кардар үчүн жасап койсо эчтеке болбойт. Кардар пока түшүнгүчө ошону кыла берсе эч нерсе болбойт. Бирок ким мен акча табам деген адам сизге келген болсо, анын жумушун сиз жасабашыңыз керек. Анын жоопкерчилигин өзүнүн колуна беришиңиз керек да. Ошол киши өзү каттап үйрөнсүн. Ошол киши заказ кетиргенди үйрөнсүн. Не себептен? Ошол любой нерсени да кармалаганда ошо энергия кирет да, ошол нерсеге. Мисалы өзүң кол өнөрчүлүк кылсаң,
колдонуучулук кылган кишилер билет. Ошону жасап атканда ошол көзүнө ысык көрүнөт да, аябай өзү жасаган нерсе аябай жагымдуу көрүнөт да. Ошол өзүнүн кабинетине кирип чыгып, кишилердин каттап атса, заказын кетирип атса, ошол киши барган сайын ушул бизнеске ичи жылып, жакындай баштайт. Ошондуктан лидерлердин, лидер болот деген адамыңыздардын, акча табам деген адамдардын канатын кыркпаңыздар демекчимин. Канатын кыркып атасыздар, эгерде сиздер ал жасай турган ишти өзүңүздөр жасап жатсаңыздар. Башкача айтканда, жоопкерчилигин өзүнө тапшырыңыздар. Жоопкерчилигин, качан адам жоопкерчиликтүү болгондо гана ал толук кандуу өсө алат. Анын жумушун сиз жасабаңыз, жөн гана ошол жумушту кантип жасайт жол көрсөтүңүз. Мына ошондо сиздин айына $150,000 иштеп таба турган системаңыз курулат. Ушул нерсени айтмакчымын. Көп башыңыздарда оорутуп келген жок.